Саякбай Каралаев коомдук фонду тарабынан Бишкектеги мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине манас сабагы өткөрүлүүдө. Буга чейин ушул эле мекемеде эки топко өткөнбүз. Буларга абдан жагыптыр. Ошон үчүн дагы мындай кеңири форматта бүт коллективге өтүп бергиле деген сураныч болуп калды. Ошон үчүн дагы ушул саамалыкты, ушул сабакты кененирээк бүт коллективге манас сабагын өтөлү деген максат менен бүгүнкү күндө ушул эл менен ачуу аземи болду. Кудай буюрса ушул манас сабактарын ушу бардык эле мекемелерде, биздин мамлекеттик мекемелерде, жеке мекемелерде дагы өтүлсө, бүгүнкү күндө ушул бир руханий жактан байлыгыбыз өсүп, мамлекетибизде ушул бир туура эмес болуп аткан иштердин бардыгы ордуна келип, бир чоң ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөбүз. Азыркы кезде Саякбай Каралаев коомдук фонду Саматбек Ибраевдин жетектөөсү астында көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ошолордун бири болуп манас сабагын ар бир мекемеге барып, кызматкерлердин суранычы боюнча окутулуп, манас боюнча кенен маалымат жеткирилүүдө. Быйыл баарыбызга белгилүү болгондой тарых, маданият жана адеп жылы болуп атпайбы? Ошонун үстүндө мына быйыл бизде ушу жаңы жылдан кийин Саякбай манас жайлар фондунун манасчылары келип өзүлөрү айтышты. Ушундай манас таануу боюнча атайын курстарды ачып атабыз деди. Анан биз жамаатыбыз менен бөлүм башчылары менен кеңешип биринчи көрөлү деп туруп, ушу январь-февраль айларында ушу биздин бөлүм башчылар 15 кишидей ошолор атайын бир айлык курсун өтүп таба калышты да. Анан ошондо ушунчалык манас дүйнөсүнүн баягы кеңдигин, ошол жакта тарыхтын, ошол жакта маданияттын, ошол жакта адептин баарын өзүлөрү менен сезип, анан ушу сертификаттарын алышты мына бүгүн. Анан дагы ушу биздин бөлүм башчылары өзүлөрүнүн сотрудниктер, биздин бул башкармалыкта 300 киши иштейт. Ошо отдел бөлүм башчылары өзүлөрүнүн баягы бөлүмдөгү адистер менен сүйлөшүп, өзүлөрү дагы ушу манас таануудан алган билимдерин баарын ошолорго айтып бергенде бүт биздин ушу кызматкерлер кызыгып калышыптыр да. Анан жамааттын астынан ушу атайын бизге өзүлөрү сунуш көтөрүштү. Ушуну биз баардык эле ушу 300 кишини бөлүп туруп окутуп, ушуну манастан баштап алсак жакшы болот эле деп. Курсту окуп бүтүргөндөргө атайын сертификаттар берилет. Манас сабагын толук окуп бүтүргөн мамлекеттик каттоо кызматкеринин кызматкери Бекмурат Туралиев манас боюнча көп маалымат алгандыгын биз менен бөлүштү. Бул бизге аябай чоң сабак болду. Манас дегени биз сыртынан түшүнүк бар болчу, бирок азыр тереңирээк түшүнүп, баягы манас Семетей Сейтек деп эле билчүбүз. Азыр өзүбүздүн кыргыз эли кайсы жактан түбүк тегибиз, кайсы жактан жаралганбыз, кайсы жактан көчүп келгенбиз, кайсы жерлерде жашаганбыз. Көп нерселерин билип алдык. Бул иш-чараны бардык мекемелерге жайылтууну пландашууда. Марьяна Сатаркулова, Калыс Кадыркулуу, Маданият жаңылыктары.